болсам. Аттарын қалына келтіріп процесі қатып жүрген, мұның başında akademik Şoğulin Boz Lixachov тұрған, 88 жылдан баштап қату башталған, 89-да қату башталған, ошонда борбордук гезиттердин бардыгына Правда, Комправда, литературный газета, Известия, Тураттын баарына жазылган. Ошо учурда биздин үйдү уктап жаткан. Mana ошо учурда бир гана адам чолпонбай болуп төшүн тоскон. Бул Садыбакас Өмүрзак Шөмүрзак. Бул Солтоңдун тукуму Бөлөкбайдын урпагы болот. Менин колумда ошол учурда жазган документ турат. Эки, бир эмес. Бул борбордук комитетке, анан өкмөткө жазылган. Ошол учурда урматтуу Жумагул Сааданбекович борбордук комитеттин идеялуу бөлүм башчысы болчу. Бул жакта турат дагы Николай Кунколу бар, азыркы ректор академиктин. Ошондо ушул борбордук гезитке жарыялангандарды анан тарыхый чындыкты калды келип козгогон. Биздин билим ошондо уктап жаткан. Ошондо ошо кишинин артынан ээришкендердин катарында мына биздин арманы Бөлөкбек Сапарадиев болгон. Чороев Тынчтыкбек болгон. Мен болгон. Коңкобаев Жанабатылар болгон. Жасуш кеңешчиси болгон. Маселе чечилип жатканда Жогорку кеңештин сессиясына төш карып сүйлөгөн депутат жазуучу Казатак Матов, депутат жазуучу Төлөгөн Касымбеков, депутат жазуучу Марбайжиев, опурулуп жүргөн депутат жазуу Камбаралы болуп келген эмес. Жазуучу драматург депутат Жали Садыков келген, ошо киши сүйлөгөн болду. Чоң залда болбосо дагы биз залда бир 150 киши чогулганбыз. Анан кошумчада көп нерсени жазып койгонбузда, анан сессияда билет канча депутат катышкандыгын. Ошондуктан мен ушул кишини урматтуу катарында гана ушул кишиге басым жасап жатамын. Анан бир айтып коеюн дегеним мындай маселе турат да, Дөлөтбек албетте биз ыраазымын. Анан ушул жерде менин мындай оюм бар да, Бишкек Баатырдын туулган жылы, өлгөн жылы мындай көрсөтүлүп турат. Жазылгандарды окудум баарын тең. Анан 1845-жылы каза болсо, тарыхый далилдер боюнча 1840-41-жылдары Орбон кан көтөрүлүп жатса, элин үчүн ошондо атактуу инсан ошол кан көтөрүү аземине салтанатына келбейт. Демек Бишкек Баатыр чоң инсан ага чейин каза алган болуш керек. Эгерде 90-жылдарда чыккан Плошких менен Макринин макаласына кайрылсаңар, ошо экөө тең абдан жакшы ынта коюп жүрүшөт, аркада кот кетишти. 3 жылга нары жылдырган. Анан ушул Өмүрзактын далилдери боюнча Бишкектин чеби кайсы жерде, Коргонун кайсы жерде ушул талаштарды Горичева кийин арташып жүрөт. Бир маалыматтарда карта боюнча азыркы эски вокзалдын жанында болгон, автобустардын жанында. Себеби коркунуп саткан кокондуктар дайыма коркунучтан сактаныш үчүн ыңгайлуу жерди издеген. Адалочунун атын чебин алгыла, чолок коркундар, куртканын чебин алгыла, канын чебин алгыла, кадан жайлар. Дарбот коргондарга баардын коркуну bir жактан душмандык кетет да. Ушул жагынан алганда көп азыркы эски вактардын маңдай жагы түндүк тарабы ыңгайлуу болуп турат. Секип турбайт, айымчын секип калган, бир жак ойдо турат. Анан экинчи жактан алганда мунун азыркы жибек жол. Жибек жолдун азыркы чыгышка барасак, оң тарабында кыштак болуп кеткен ой чукурлар бар болчу, бузулуп кетпеди. Ошол жерде турган. Ошону жанагы паспорт жазганда Рыскул Жолдошман анан башкача кылып тур. Ошол жерде Бишкектин күмбөзү бар. Себеби кокондуктар аны такалайт. Тарыхта христиан болобу, Будда болобу, индуизмди тутунабы, мусулманды тутунабы, душманды эрегиши менен керек болсо мүрзөсүнө чейин кол салышкан. Бул жазылган бар жерде бар.
Анан кейін жаңағы тіге маңдай жақтағы азыр жул деп атап батпайбыз. Жулдун мурдагы орду эмеге жылчы, сокулгачы. Азыр ал жер элдин баары үй салып кетип, анан чеп ушул жакта болгон деген эки. Демек, вокзалдын жанында болгон, азыркы жана алтын дүкөнүнүн арт жагында болгон деп айтсак болот да. Анан эми археолог казуулар жүрбөй калды. Анан Дөөлөтбек болсо мага айтканда жанагы Бишкектин Утовканы бир канча далилдеген макалдар чыкпадыбы. Анан ырым-жырымды эске алабыз. Кийин анын вариантын ыйыктоо деп атат. Анан жанагы бөлтөк оң тараптагысы, сол тараптагысы боз эмес, бас бөлтөк. Ошол жакта ташты көрсөткөн. Биз эми кырсык болуп калып, анан барбай калдык. Бул жерде Кулбек Жомарт Чодурат иши Петроград протектер боюнча мыктачта. Ошол ташты көргөндөрү бул ошол тоодон келген ташпы же алдарын агырмен түшкөн ташпы далилдеген. Бирок мен сүрөтүн көрүп айта алган эмесмин да, айта алган эмес. Анан да бир жана айтып коелу, маселен ушул Бишкектин тукумдарына темир болот деген бул жагы солтого таандык болсо дагы Кошкордо да темир болот деген тагы жактан саясий атмисак көрүнүш бар. Бирөкө балким жөнүнө окшоштукпу же болбосо кайталообу. Себеби өзүңөр билесиңер, Сүймөкул чокуңарып каза болгондон кийин анын теги талаштык болуп чыккан, кушчу болуп чыккан. Агасынын китебин окуган чыгасыңар. Балким ушундай деп болуп жака секирип калган болушу мүмкүн. Анан убакыт эми жанагы Анарбайда болдоймун, эми рахмат кечириңиздер. Кудайым баардыгы жакшы болуп, жанагы шаардын атын тиңдейинде котордун ичине кора туралы, мезгил коомчун көзү тарасаласын. Рахмат Төлөкө, рахмат. Сүйлөгөн киши Бишкек гуманитардык университетинин профессору, географ, атактуу Өмүрзаков агайдын окуучусу, атактуу окуучусу. Кечирип коюңдар. Эми сөздү Алыкул Карыпбек агай сизге.